Позициямдан кайтпайм. Үй камагына чыккан Жеңиш Мулдухматов кайрылуу жасады. Туран партиясынын лидери Жеңиш Мулдухматов үй камагына чыккандан кийин аны колдоочуларга жана жалпы элге ыраазычылыгын билдирип, төмөнкүлөргө токтолду. Бүгүн 2 февралда Бишкек шаардык сотунда биздин арыздын негизинде менин баш коргоо чарам каралды. Бүгүн үй камагына чыктык. Камакта отурганыма 271 күн болду. Ушул күнгө чейин мени колдоп турган жалпы элиме, колдоочуларга, өзгөчө журналисттерге терең ыраазычылык билдирем. Эми үйгө чыктым. Мындан ары элибизге кызмат кылганга даярбыз, деди Мулдухматов. Мындан тышкары Мулдухматов өз позициясынан тайбай турганын билдирди. Бүгүн 2 февралда Бишкек шаардык сотунда Жеңиш Мулдухматовдун баш коргоо чарасы каралып, ал үй камагына чыккан. Айтсаңыз, ушул бүгүнкү чечим тууралуу. Бүгүн 2 февраль 22 жылы Бишкек шаардык сотунда апелляциялык биздин кайрылуусу негизинде мен баш коргоо чарам каралды. Бүгүн Кудай кааласа үй камагына чыктык. Түрмөдө отурганыма 271 күн болду. Ушул күнгө чейин ошо дем күч берип колдоп турган жалпы элиме, колдоочуларга, өзгөчө журналисттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтам. Эми буюрса үйгө чыктык, элиме чыктым. Мындан ары кайрат күч менен эл жерибизге кызмат кылганга дайынбыз. Рахмат. Сиз буга чейин бийик сындап келгенсиз да, анан кийин кайрата улантырып кандай? Мен эми азыр айткандай, кыргыз элиме, жериме кайрат күч менен кызмат кылганга ар дайым дайынбыз. Эч качан позициядан да тайган эмеспиз, принциптен да адашкан эмеспиз. Бардыгы буюрса жакшы болот. Эми азыр бир жаңы эле чыктык, үйгө барайын, эл журт менен таанышып, табышып дегенде андан кийин сөзсүз кайрылабыз. Эл менен да кезигебиз. Рахмат. Баарына рахмат.